Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бүгүнкү күндө ушул коронавирус оорусуна аныкталган жалпы Ош шаарында 113 жаран катталган. Анын айыгып чыккандар бүгүнкү күндө 108 айыгып чыкты. 2 тилекке каршы каза болгон. 3 жаран Кудай буйруса мына жакын арада чыгат. Азыр ооруканада дарыланып жатышат. Бүгүнкү күндө обсервацияда 77 адам ушу медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. 50 медицина кызматкери ушул илдетке чалдыккан болсо, бүгүнкү күндө 48 айыгып чыгышты. Ал эми ушул кырдаалга даяр болуу максатында жалпы бүгүнкү күндө Ош шаарында 2226 адамдык обсервация мына даяр болуп турат. Бул мына сырт жактан келген мекендештерибиз Кудай буйруса келип калса, ошолорго биз даяр болуп турабыз да. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Ош шаарында өзгөчө алынгандан кийин ушул карантиндик режимде, күчөтүлгөн режимде ишти алып барып атабыз. Бирок мына өзүңүздөр күбө болгондой ушу туура берип атасыз. Ошо райондордон, областтардан же болбосо шаардын тургундары ушул мурунку жашоодогудай сезип атышат да өздөрүн. Биз өткөндө дагы ушул түз эфирден мен айткан элек, бүгүнкү күндө Ош шаарында өзгөчө абал алынганы менен бирок кырдаал улантылып атат. Карантиндик режимде ишти алып барып атабыз да. Бул деген сөз, биз ушул экономика тармагындагы иштеп аткан ишканаларга гана уруксат бердик. Жөнөкөй элдер үчүн бүгүнкү күндө карантиндик режимде үйүндө отуруш керек да. Мына шаардан кире бериш жерлеринде бүгүнкү күндө 8 блокпосттор иштеп атат, мурункудай эле. Алга шаардын ичинде дагы кошумча 20 баягындай передвижной посттор иштеп атат да. Биз шаардын пропискасы менен гана же болбосо ошол атайын ишканада иштеген справка негизинде гана шаарга киргизебиз. Сырттан келген башка жөнөкөй жарандар үчүн бүгүнкү күндө шаарга киргизгенге уруксат берилбейт. Биз бул ишти дагы мындан ары да күчөтүлгөн режимде ишти алып барабыз. Ошон үчүн мен түз эфирден пайдаланып, райондо башка областтан келген жарандарга кайрылат элем. Ош шаарында бүгүнкү күндө дагы өзгөчө кырдаал карантиндик режимде ишти алып барып атабыз. Келип, мына азыр көрүп атасыздар, шаарга кире бериштер блокпосту 2 километр, 3 километрге чейин мындай ыңгайсыз шарттар түзүлүп калып атат да. Ошон үчүн сырттан келгенде токтотуп турсаңыздар жакшы болот эле да. Биз мындан ары дагы ушундай иштерди алып барабыз. Бүгүнкү күндө шаарда абал туруктуу десек болот. Көчүп жылуучу посттордо ошол шаардын ичиндеги элдин кыймылын дагы көзөмөлгө алып жатыпсыздар да демек. Эми мына кээ-бирки аймактарда ушул сырттан кирген мындай азыр биз 8 постту койгон болсок, башка кичинекей көчөлөрдөн дагы кирип кетип атышат да. Мына кандай десек, объездной жол ачып алышыптыр. Ошондой жолдорго биз жылып жүрүүчү постторду коюп атабыз. Же болбосо ошол эл көп жыйналган жерлерге ошол укук кызматкерлери барып, талапты коюп, ушул бет кап кийүү боюнча же болбосо көп топтолбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Рахмат. Негизи 11-майдан тарта уруксат берилгенден тарта патент менен иштеген тармактар, уруксат берилген тармактар салык кызматында кезек күтүүлөрү көбөйүп, мындай мурда патент албай иштеп жүргөн жарандардын көп экендиги мындай байкалды да. Ошол жаңыдан патент алып иштегендер канчага көбөйдү? Мисалы үчүн жаңыдан патент алгандар, буга чейин албай иштеп жүргөндөр менен анализдери салыштырылдыбы? Эми туура суроо берип атасыздар. Мына бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин мына биз экономика тармагына уруксат бергенден бери жалпы шаарда 1075 ушул патент алынды. Бул болсо такси кызматтары мына 912 патент, чач тарашканаларга 14 патент, соода саттыкка 119 патент алынды да. Эми бул мурункуга салыштырмалуу же көп же аз дегенден алыспыз. Азыр пока мына ала элек патент албаган ушул көпчүлүк таксистердин саны болуп атат да. Эми бул дагы айдын аягында толук жыйынты чыгарып, анан толук маалыматты беребиз. Анализ кылып, мурункуга салыштырмалуу кандай болгонун айтабыз.
Рахмат. Кийинки суроо бул Ош шаарынын мэриясында экономикалык жана социалдык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча сиздер тараптан жүргүзүлүп жаткан аракеттер, алдыга коюлган максаттар боюнча айта кетсеңиз, айрыкча мына 2020-жылга карата кабыл алган антикризистик планды ишке ашыруу иштеринин жүрүшү кандай болуп атат? Шаардын казынасын толтуруу аракеттериңиздер кандай болуп жатат? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул дүйнө жүзүндө ушул бардык эле мамлекеттерде ушул COVID-19 илдети катталгандан баштап бүт мындай жүрүп аткан заводдор же болбосо ишканалар бүт токтободу. Ошондой эле биздин Ош шаарында дагы ушу өзгөчө абал киргизилгенден баштап бардык соода түйүндөрү, мекеме ишканалар, ошол кайра иштетүүчү ишканалар, заводдордун бардыгы токтотконбуз. Ошон үчүн биздин шаардык бюджетке дагы мына биз башынан бери айтып келип атабыз. Ар бир айда мына январь, апрель, январь-март айларында ушул бюджетке бир 60 миллиондон 70 миллион сомго чейин акча түшпөй калды да. Мындайча айтканда бир ушул коркунуч бар. Шаардык жергиликтүү бюджетке 150 миллион сомго жакын ушул акча түшпөй калышы күтүлүп атат. Мына өкмөт тарабынан бизге тапшырма берилип, ошол өкмөттө дагы антикризистик программа иштелип чыкты. Ош шаарында дагы биз атайын мамлекеттик органдар менен ошол адистер менен отуруп, Ош шаарында дагы антикризистик программа иштеп чыкканбыз. Бул 8 багытта 30 пункттан турган программа иштеп чыгып, ушунун үстүндө иштерди алып барып атабыз. Мына Кудай буйруса, эң негизгиси ушул баягы көмүскө салыктар менен иштеп атабыз да. Аны ишкерлер арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баягы двойной бухгалтерия дегенде же болбосо баягы жашырылган мындай салыктар болбосун, ушунун баары өз каалооңор менен жакшы төгүп бергилеген деген. Мына подоходный салыктар, ар бир салыктын түрлөрүнө көңүлдөрдү буруп атабыз. Эми Кудай буйруса, мына ар бир этап менен ушу ишканаларга уруксат берип атабыз. Ушул айдан баштап салык түшүшүнүн дагы көлөмү көбөйөт. Эң негизгиси ушул мен дагы бир жолу ушу түз эфирден пайдаланып чакырып кетет элем, ишкерлерге кайрылат элем. Ушул салыкты мындай туура же болбосо көмүскө салыктарды туура төгүп берсеңиздер, бул элибизге, мамлекетибизге кылган жакшы иштериңер болот эле демекчимин. Рахмат. Өзүңүз белгилеп кеткендей, Ош шаарында бүгүнкү учурда карантиндик абал дагы эле сакталып, талаптар күчтүү. Айрыкча шаардын аймагындагы көп кабаттуу үйлөр, жолдор же болбосо ишке кирген мекеме ишканаларды тынбай дезинфекциядан өткөрүп, тазалап туруу, нормаларды сактоо эрежелери боюнча жасалып жаткан аракеттерге токтоло кетсеңиз. Рахмат. Эми бүгүнкү күндө Ош шаарында мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мындай жакшы иштер алып барды. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу шаардагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине, ар бир кызматкерине чоң ыраазычылык билдирем. Булар аябай мындай эбегейсиз зор жумуштарды алып барып атышат. Бүгүнкү күндө мына Ош шаарынын аймагында 767 көп кабаттуу үй же болбосо 1951 жеке менчик турак үйлөрдө ушул дезинфекция иштерин жүргүзүштү да. Ал эми андан сырткары ар бир көчөлөрдү, мына шаарыбыздын ортосундагы борбордук көчөлөрдү, эл көп жыйылган баягы жерлерде, биздин борбордук базарларды, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой тешик таш деп коет. Ушул жерге көпчүлүк райондордон келип мөмө жемиш саткан базарыбыз. Ушул жерде түнү күнү ушул дезинфекция иштерин жүргүзүп атышты да. Ошондой эле банктарды, мекеме ишканаларды, ар бир ушул муниципалдык ишканалардын имараттарына чейин кирип, булар дезинфекция иштерин жасашты. Мындан ары дагы мына биз кече атайын штабта тапшырма бердик. Биз бул дезинфекция иштерин эч качан мындай токтотпой, мындан ары наоборот ушу көбөйтүп, ар бир үйгө чейин ушу иштерди уланткыла деген тапшырма бердик. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жетиштүү баягы ошол хлораминдерди баардыгын берген, күч жетиштүү. Мындан ары дагы улантабыз. Рахмат. Эми карантиндик режим шартында деле ушул вирус менен күрөшүү менен сырткары шаар мындай токтоп калбаш керек, өнүгүү алдыга боло бериш керек деген урандын астында дагы бир топ иш аракеттер болуп атат. Мисалы үчүн жолдорду
жамоо иштери же болбосо жаңы курулуш иштерин баштоо мына бала бакчалар курулуп атат деп угуп атабыз. Негизи эле вирустан сырткаркы деле жашоо токтоп калбады Ош шаарында. Кандай дагы иш аракеттер болуп жатат? Эмнелердин үстүндө иштеп атасыздар? Алдыга дагы кандай пландар коюлду? Мисалы Ош тазалык кызматы, жашылдандыруу, көрктөндүрүү чарба комбинаты иштеп атат да, алардын кызматкерлеричи. Биз эми мына 2020-жылдын башында ошол өзүбүз программа кабыл алганбыз. Ар бир муниципалдык ишканалар ушул жылы эмне иштерди жасайбыз. Ошо сиз айткан ишканалар, тазалык ишканасы кандай иштерди кылат, жашылдандыруу көрктөндүрүү ишканасы эмне иштерди кылат, бүт астыга пландарды койгонбуз да. Ошол мына өзгөчө абал кезинде дагы бүгүнкү күнгө чейин ошол ишканалар, муниципалдык ишканалар өзүнүн ишин токтотпой иштерди алып барып атышат. Мына биз массалык маалымат каражаттарынан такай мындай берип атабыз да, ошол жасалып аткан иштер боюнча. Бул иштер дагы улантылат буюрса. Бул элибиз үчүн, шаарыбыз үчүн астыга жасаган иштер. Андан сырткары биздин шаардык мэрия тарабынан буга чейин мына эки билим берүү тармагына көңүл буруп, бала бакчаларды былтыркы 2019 жылдын эсебинен баштаганбыз, ошо бюджеттин эсебинен. Бул эки бала бакча Кудай буюрса бүттү. Мына жакында ушул өзгөчө кырдаалдар алынып, мындай жакшы ушул илдеттен айрылган мезгилде Кудай буюрса бул бала бакчаларды ачып ишке беребиз деген ойдобуз. Андан сырткары мына жол тейлөө ишканалары дагы мына шаардын ичиндеги ошо ямышный ремонтторду, шагыл төшөө иштерин, ошогон иштерди бүт жасап атат. Мына өзгөчө кырдаалдар алынган мезгилде Кудай буюрса шаарга келген коноктор дагы ушул бир ыңгайсыз шаар түзүлбөсүн деген мындай аракеттер менен иштерди алып барып атабыз да. Эми биздин алдыда дагы Кудай буюрса ошо билим берүү тармагына көңүл буруп, ошол эле ишибизди улантсак дагы бир мындай шаарда балдардын бала бакча менен камсыз болушун көбөйтөлү деген ойдо иш аракеттерди кылып атабыз. Дагы бала бакчаны мына жаңы бала бакчалар салабыз. Андан сырткары мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз жарыялап атканбыз Ак Бура дарыясынын боюн ушу атайын проект даярдап быйыл баштайбыз деп сөз бергенбиз да. Кудай буюрса мына иштер бүтүп калды. Тендер иштери же болбосо башка проектилер толук бүттү. Мына бул дагы жакын арада Кудай буюрса ушул баштайбыз деген ойдобуз. Андан сырткары баягы күнүмдүк эле шаардагы мына Абдыкадыров көчөнүн проектилерин бүтүрдүк. Аны дагы элге убада бергенбиз. Ошол жерге дагы наркы кулатып кичи шаарчасына кылып бир мындай парк кылып эс алуу жайларын жасап беребиз дегенбиз. Ал ишти дагы мына проектин бүтүрдүк. Жакын арада бул ишти дагы баштайбыз да. Эми алдыга койгон баягы максаттарыбыз бир чекеден Кудай буюрса баштап быйыл элибизге бир жакшы мындай маанай тартуулайбыз деген ойдобуз. Рахмат. Социалдык баракчабыз аркылуу бир суроо узатып жатат. Чыңгыз Ажиев аттуу жаран, саламатсыздарбы? Милиция кызматкерлери түнкү саат 1-2 чамасында дагы тынбай спец сигналдарын иштетип жатышат. Жол бош болсо деле дейт. Буга кандай чара көрүлөт? Нөмөт бөлүмүнө дагы айттык, майнап чыкпай жатат деп кайрылыптыр. Эми бул шаар боюнча ушундай милиция кызматкерлери ушундай жүрүп атат дегенден алыспыз. Эми булар дагы баягы эл көп топтолгон жерде болбосо же ошол режимди сактабаган адамдарга булар барып ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат да. Биз тактайлы, эгер мындай шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысына айтайлы, эгер элге ушундай ыңгайсыз шарттар түзүлүп аткан болсо биз көзөмөлгө алабыз. Бирок элибиз дагы туура түшүнүп, ушул укук коргоо органдары, медицина кызматкерлери койгон талапты аткарса да, көп жерлерде мына чындыкты айтышыбыз керек, аткарбай бүгүн мурунку жашоодогудай көчөгө чыгарып атат. Айрыкча мына кечээки өзгөчө абал алынгандан кийин түнү шаарда мындай аябай көп жаштар жүрүп атышат, элдер мына негизсиз көчөгө чыгып алып атат да. Биз ушу эсиңерде болуш керек, өзгөчө кырдаалдын карантиндик режимде иш алып барып атабыз да. Биз мындан ары дагы көзөмөлдү күчөтөбүз. Ошон үчүн негизсиз көчөгө чыкканды токтотсоңуздар демекчибиз. Рахмат, анда бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге жыйынтыктоочу сөз берели, андан кийин эфирди жыйынтыктайлы. Рахмат, урматтуу
Мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, баардыгыңыздарды дагы бир жолу улуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Мына орозо мезгилинде сиздер менен ушул илдет менен күрөшүп атабыз. Баардыгыңыздар үйүңүздөрдө отуруп ушу орозо кармап, жакшы ниет, тилек, максаттарды кылып атасыздар. Тилектериңиздер кабыл болсун, үйүңүздөрдө тынчылык болсун, мамлекетибизде, шаарыбызда дайыма өнүп өсүү болсун, тынчылык болсун, элибиз ушул илдеттен тез айыгып, мындай мурдагыдай жашоого келгенде Кудайым ошого жеткизсин да. Анан мен дагы бир жолу түз эфирден суранам, шаардын тургундарын, шаарга келген, райондон, областтан келген тургундар негизсиз Ош шаарына келгенди токтотсоңуздар. Ошто бүгүнкү күндө дагы ошол өзгөчө кырдаалдын карантиндик режимде иш алып барып атабыз. Мына 8 пост келип алып, өзүңөр дагы мындай ыңгайсыз абалга туш болуп калып атасыздар. Биздин дагы ошол укук коргоо кызматкерлери ыңгайсыз абалга туш келтирип коюп атасыздар. Ошон үчүн негизсиз Ош шаарына келгенди токтотсоңуздар, ушул тезирээк бизге кылган жардамыңыздар болуп, ушул илдеттен тез айыгат элек деген ойдобуз. Эми тынчылык болсун баардыгыбызга, мына сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.